Германияда 50-ден ашын өлкөнүн коргоо министрлери чогулуп, Украинага кандай аскердик жардам көрсөтүү керектигин талкуулашты. Британия Украинага Challenger 2 аттуу танкаларын жөнөтөөрүн билдирди. Ал ылдамыраак жана таамай сокку ураалары айтылууда. Бирок Британия ондогон гана танкаларын жөнөтөт деп күтүлүүдө. Ал эми Украина болсо 300 танка керектигин айткан. НАТОдагы башка өлкөлөрдө танка бериши мүмкүн. Германиянын Leopard танкы Европанын бир катар армиясында колдонулат. Айрымдар дал ушул танкалар жөнөтүлүшү ыктымал экенин айтат. Бирок ал үчүн Германия өзү макулдук бериши керек. Андан кийин АКШда чыгарылган Абрамс танкалары тууралуу да кеп болууда. Америка Украинанын негизги таянычы болгону менен бүгүнкү күнгө чейин бир да танк жөнөтө элек. Бир уч танка берүү менен согуштун багытын өзгөртүү мүмкүн эмес. Батыш Украина сураган ошол сыяктуу каражаттарды бир канча жыл бою жөнөтүп турабы, жокпу, ошол мааниге ээ. Ушул убакытка чейин Украинадагы согушта дрондор менен танкалар көп талкаланды. Ал эми Орусия батыштын танкалары согушта эч нерсени чечпейт деп билдирди. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков танкалар Украина үчүн дагы бир баш оору болот. Бирок ал эч нерсени өзгөртө албайт. Анткени орус күчтөрү алдыга карай жылып көздөгөн максатына жетүүдө деп билдирди. Эскерте кетсек, Украинадагы согушта орус армиясы Солидар шаарын алганын жарыялаган. Эмки айгышкан кармаш стратегиялык жактан маанилүү делген Бахмут шаары үчүн болору айтылууда. Бул күндөрү Украина армиясы да Солидар шаардан өз аскерлерин чыгарып кеткенин тастыктады.